Ысык көлдө жаз келгенне манайы ачылган эл арыктарды тазалоого кам көрүп жатканда Бишкектин айрым райондору газ түйүнүнө кошулуп, андан бетер кубанышууда. Тагыраак айтканда Свердлов районунун калктуу конушуна жаратылыш газы берилди. Керамическая, Новосельская, Широкая көчөлөрүндөгү турак жайлар 12 апрелден баштап көгүлтүр отунга туташты. Жаңы конушка газ берүү боюнча салтанаттуу иш-чарага кабарчыбыз Бурлай Пусурманкулова да катышып, тургундардын кубанычына ортоктош болду. Ибадат Бобокованын үй-бүлөсү бул үйдө 5 жылдан бери жашайт. Буга чейин тамак аштын баарын электр мешине же газ баллонго жасачу. Эми газ баллон жарылып кетиши мүмкүн деген коркунуч жок. Үйүнө экологиялык отун келип, кооптонбой каалаган тамагын жасайм деп кубанууда. Бизден бери иштеп атышат балдар жакшы иштешти, газды киргизип беришти. Эми жакшы болот, газ менен таза, жылуу, отоплениябыз дагы болот. Бобокованын үй-бүлөсүндө эле эмес, жалпы керамическая конушунда кубанычтуу кабар. Анткени 40 жылдан кийин гана жашоочулар экологиялык таза отунду колдонуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Жаңы конушка газ берүү иш-чарасына шаар мэри Албек Ибраимов жана Газпром Кыргызстан ишканасынын башкы директору Болот Абилдаев жергиликтүү тургундар катышты. Бишкек шаарын газ менен камсыз кылуу долбоорунун алкагында Свердлов районундагы бул 3 көчөдөгү 400гө жакын үй 2000ден ашык жашоочу көгүлтүр отун менен камсыз болду. Узундугу 6,6 чакырымды түзгөн газ бөлүштүрүүчү өткөргүчтөрүн долбоорлоо жана курулуш иштеринин жалпы чыгымы 28 миллион 300 миң сомду түздү. Курулуш иштери январь айында башталып, жер астынан жана жер үстүнөн көгүлтүр отунду жеткирүүчү куурлар орнотулду. Эми күн сайын бизге ошо обращениялар болот, заявкалар түшүп атат. Биздин бригадаларыбыз биякта күн сайын иштеп, газды эми ар бир үйгө кошуп берип атат. 2016 жылы Бишкекти газдаштыруу долбоорунун алкагында 10 жаңы конуш көгүлтүр отун менен камсыздалган. Быйыл баш каладагы 12 конушка газ берилет. Программа чоң, биздин конуштардан Арча Бешик, Ак Ордо, Алла Тоо конуштардан аркы Западный жактан башталат. Ошол жактагы ошол жол газ түтүк жүрө турган жолдогу жаңы конуштун баары камтылат. А жерде жалпы 16 миңге чукул адам бар. 14 миң домовладенияга киргизе тургандай, ошол 17-18 жылкы планга кирген. Баш каланы газ менен камсыз кылуу алдыда дагы уланат. Мындан сырткары быйыл Чүй облусу менен Ош шаарынын четиндеги конуштардын бир тоона жаратылыш газы кирет. 2030 жылга чейин Кыргызстанды газ менен камсыз кылуу 62%га чейин жогорулап, 400 калктуу конуштарга көгүлтүр отун колдонуусу мүмкүнчүлүк түзүлөт. Адистер көмүр же электр энергиясына караганда экологиялык таза отунду колдонуу коопсуздук үчүн да акысын төлөө жагынан да пайдалуу жана үнөмдүү экенин белгилеп келишет. Бурлай Пусурманкулова, Аскар Улан уулу, Коомдук 1 канал.